Айта бериңиз. Ошол анан өзү айтып ошентип атпайбы, бул эжени мен тааныйм. Бул жерде почти что баарыңардын көбүңөрдү тааныйт экенмин, тааныбагандар аз экен деди. Анан ошо силер ошол жер маселеси боюнча киргенде стажер болуп келген бекен эле. Биз айтып атпаймынбы муну? Ошо бүт бар 12 жылдан бери жүрөм. 2009-жылдан бери. Ошондон бери жазган каттарым, алган ответтердин баары тең тиркелип турат. Момундай чоң папка болду да. Анан ал ДЖСте начальник болуп турганда дагы барган мен. Ошондо эмнеге чечпептир ана маселени? Эми азыр вице-мэр болгондо чече алабы экен? Эми ошону чечип беребиз, күтүп атабыз. Азыр 1700 документти уже карап көрдүк. Уже документти даярдаганга кеткен атат. Кудай буйрса даяр болот. Ал 99-жылга чейинкилер деди. 99-жылдан беркилерде 4,5 миң бар экен деди. Ошонун баарын тең карап көрүп атабыз, чечип беребиз. Баягы эле ошол каяка барсаң эле ошону айтат да. Чечип беребиз. Ошо чечип бергенден бери 12 жылдан бери жүрөм деп атпаймынбы. Анан аягында ушунча балдарыбыз менен көчөдө калабызбы биз? Эмне биз Кытайдан келген жокпуз да. Биз Америкадан келген жокпуз да. Биз кыргыздын жарандарыбыз да. Карапайым. Биздин үйдү жерлерди сатып алып, биздин үйдү саткандардын алар менен 3төн 4төн үйлөр бар адамдар да. Биз болгону кичинекей үйгө жетсек, ошондо ыра көрбөйт жат ошо. Биз эле ошо эл үчүн эмгектендик да. Биз ошо бала бакырабыз, жашаса экен, квартирада жашагаса экен, кор болбосо экен деген эле ниет. Биз экинчи же үчүнчү үйдү алган жокпуз. Өмүрүбүздө бир жолу үйгө ээ болсок, ошол өзүбүздүкү болбой жатат. Айттыңыз. Ошол жерде эле эме мындай аябай деле мындай сонун жер эмес да. Ошол болото болчу. Биз көчүп келгенде жаңы көчүп келгенде. Жийдедин баары бак болчу. Жийде, бак, бака жылар. Аралап Бака жылар. Камыш деген толуп туралчу. Мындай камышты аралап судан секирип. Балотанын үстүндө өрдөк да бар болчу. Үй болсо кышында от жаксаң, потолоктон су тамчы, стенкалардан су акчы, сырасынанчы. Эми ошондо алган жерлери Кыйраганда эле окумуш. Ошондо талашып, жан талашып соттошуп атасың. Ооба, кыйраганда эле жер эмес. Накыш кызын азыр ошол жака барып үйдө каждый үй серияс дуалдарын баары көгөрүп кеткен. Мүнтү үйгө эле түшүп атат дуалдар. Жыргандай чоң деп. Ошону деген трансформацияланып, кадимкидей элге берилсин деп чыккан да, анан саз жерди берген экен да ошол жак. Ошол эл мурунку бийлик. Биз алганыбызга сүйүнгөнбүз. Эптеп үчүн үйгө жеткенибизде ага чейин балдарыбызды көтөрүп алып, көрүнгөйдө квартиралап жүргөнбүз. Ошол жерге жеткенибизде ушундай төбөбүз көккө жетип сүйүнүп, биз келгенде мына Мерим менен Асан бар болчу. Кичинекей баласы 5-6 айлык, ал азыр 14кө чыкты ал бала. 7-класс окуп атат уже. Ошол бала келгенде. Ошондо булар 2008 келиптир, биз 2009 келип ошону салып баштаганбыз да. А так ал жер 2007-жылы бөлүнгөн экен. Балбан Таймаш деп мен биринчи жолу угатам, ошондой бар экен да. Силердин жаныңарда дагы кандай жаңы конуштар бар? Биздин жаныбызда Дизбат эле бар. Негизи бүтөт да. Биздин жаныбызда Поле чудес деген. Поле чудести билем, Поле чудести билем. Дагы бир жаңы конуш кошулду, бирок анын атын точно билбейт экенбиз. Башка ошо Кудай бергендин астындагы эле Балбан Таймаш конушу жаңы конуш. Муну көп адамдар биле бербейт. Кечеде дагы могу Садыр Жапаров президентке аттанып жатканда эл менен жолугушканда Бишкек шаарында Балбан Таймаш деген плакатты көтөрүп чыкканыбызда элдин баары сурады, чоңдордун баары сурады, бул Балбан Таймаш деген кайсы жерде, кандай жер деп. Бул жерде эч ким эч качан спорт клуб деген жокпу? Андай дешкен жок, бирок кайсы жерде деп сурашты. Жок, Балбан Таймаш десе бир спорт клуб деп ойлоп турмун менчи. Көрсө канча конуш бар? Эл жашайт дейсиз. Ал жерде аз эле эл жашайт. Бир 140 эле үй бар болуш керек биз жакта. Көбү немелерде аңгар, анан фирмаларда 9 эле гектарда, 9-3 гектар. Ошо бир эсеп боюнча бир 140 эле үй болуш керек. Анан общий аркы ар жакта полистирол бетон деген бар. Аны алар менен колгондо көбүрөөк болуш керек. Бирок биз өзүбүзчө алар бизге киреби? Жок, полистирол бетон кирет болуш керек. Тетиги жибек жол менен кетип барганда профсоюздун жак менен ылдый түшү, ошонун эң аягы ошол жакпы? Ошол жакта да кошуп койду да, негизи биздики ар жакта. Жанагы эки ракетный зенитский войска барбы? Жанагы военный академия болду азыр, ошонун жаны да. Кичинекей эле новострой. Көчөңөр 3 эле көчөдөн турат. Биринчи, экинчи, 3 көчө. 3 көчөдө 140 эме жашайт, бир 140 деп ачкан ошо болду. Анан жолдоруңар кандай же? Жолдорубузду өзүбүз эл өздөрү акча чогултуп жол жасап алганбыз. Анан суу кандай? Суу кирген. Сол менен касып киргенбиз. Даже ошо жерге салганда квартальныйларга барып суранып столбада койтуп свет кийиргенбиз. Сууну колго касканбыз, улам келген кишилер немесин берип турасыз, өз жаныбыздан төлөп. Эмечи, газ жеткенби? Газ жеткен эмес. Жеткен. Газ барбы? Биринчи, экинчи көчөдө бар. Газ кирген.
газдын баягы линиясы кеткен, ар ким өзү акчасын төлөп киргизип алган. ооба ошондой турбайбы, ошо шарт ошондой турбайбы. Сууну дагы ошондой болгон, суу дагы. Эмечи мусор Мусорга акча төлөп турабыз, мусор таштанды төлөйбүз, жер салык төлөйбүз. Немен сурайын дегем жанагы слив. Канализация жок. касып алганбыз. Канализация жок. Тигиндей жөн эле да. Шаарга кошулган эмес. Ар ким өзүнүкү, Жок андай канализация кошулган. ар ким өзүнө септик куруп алган. Түшүнүктүү. Эми таза сууңар бар экен, жолуңарды өзүңөр оңдоп алып турсуңар, ынтымак менен светиңерди киргизип алып турсуңар. Азыр ошондой ынтымагыбыз бузулган атпайбы азыр бул келип эми ал ач көздөнүп атат да, анын участогу биз 3 метр жер берели дедик. Биз деле компромисске келелик дедик да. Биздики 22 боло турган болсо 22 метр. Биз 22 эмес, 18 менен эле токтотуп койгонбуз. Дагы 3 метр берели дедик. Мейли 15 боло берсин, тигилерге берели. Ага көнбөй атат да. Анын көп табысы келип атат. Ач көздөн аткан турбайбы. Эми мэрия эмне дейт? Мэрия суббота барам дедиби? Суббота күнү барабыз деди. Барып ошол бүт бардык жерди көрүп тартып алабыз деп эсептеген. ГКНБдан чыктыбы, чыга элекпи? Чыга элек. Жок. Бул ГКНБнын сотрудниктери Сурап атат эмнеге келдиңер? биз Плакаттарды көрсөтпөйсүңөрбү? балбан каймак Эже мен кеттим. Эчтерсеңиз. Үнүбүздү жеткирип коюңуз, сизден суранып. Да, кетти уже. Аябай көп адам көрдү, мен сурандым, бөлүшүп койгула деп. Маселеңер чечилип кетсин. Маселеңер чечилгенде чечилди деп айтып койгула, себеби дегенде көрүп аткан элге мен отчет беришим керек. Чечилиптир деп. Кириңиздер. Макул, жакшы калыңыздар. Да, достор, мен келип бир аз элден сурап, жакшы калыңыздар, макул. Маселеңер чечилип кетсин. Эми сурап силерге так маселесин эмне деп айткан сурагычаңды неме болду. Ошо ГКНБдан адамдар чыгып маселесин угайлы деп чыгышыптыр. Азаматтар чыксын, уксун маселесин. Чече тургандай жардам берсин, болбосо деген кыйналган эл дагы деле кыйналып атат. Ошол элдин кыйналганын жүрөктү оорутат да, ушул элди кыйнаган акмак чиновниктердин айынан жүрөгүң ооруйт да. Эме болгондо мен айткан сөзүмдү дагы бир жолу кайталап кетейин. 30 жылда баягы мэри болобу, акими болобу, президенти болобу, кимиси болот, ошолор деген неме кылган да. Адиси туура келбесе дагы, адистиги кесиби туура келбесе дагы тааныш билиш, урук тууган, өкүл ата, бажа, классташ кылып, адиси туура келбеген адамдарды ошондой жанагындай архитектурага, УЗРге, УЗСке бөлүп ошол жерге кызмат, чоң кызматтарга коюшкан да. Ошондуктан жанагы өз кесибин так билбеген, кийин жоопкерчиликти сезе билбегендер, кийин ушул азыркы кылып аткан жумушума жооп берип калбайын деп коркпогондор, бүгүнкү күн менен жашагандар, бүгүн алып калайын, бүгүн жеп калайын дегендер келип 30 жылда элди курутканда, элди куруткан үчүн мына ошонун жыйынтыгы. Мына бир үйдү 3 адамга сатып, 3 адам азыр соттошуп атат, бири-бири менен, бири-бирине акарат айтып соттошуп атат. Ушул жакшыбы? Ушул жакшыбы? Буга чейинки бийликтин жоопкерчиликсиз мамилеси, буга чейинки бийликтен шарттанбай тээп, чала-бала кылган иштердин натыйжасында биз ушинтип мына жөнөкөй эл кыйналып атат да. Ушул жөнөкөй элдин ыйы, зары уктатпасын силердичи. Эч уктатпасын силерди. Ушул ооруп тынч уктабагыла. Себеби дегенде монтип ыйлаган адамдын үнү Кудайга жетет бат элечи. Ушундайларды көрсөң ушинтип баягы бүгүнкү күн менен жашап, алайын, жутайын, жеп калайын деген чиновниктерди жек көрөсүң да, ушундай. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова болдум. Ушул эртең менен мэрияга барышыптыр. Таң атпай телефон чалып, биз деген митингге чыгабыз, келиңиз, тартып кеттиңиз, үнүбүздү элге жеткизип коюңуз, үнүбүздү бийликке жеткизип коюңуз дегенден келе калдым элем. Мындан кийинки түз эфирлерди дагы көрүңүздөр, мындан кийинки түз эфирлерди дагы бөлүшүп, таратып бериңиздер. Жардам кылалы, канчалык көп
эл көрсө, канчалык көбүрөөк коомчулук көрсө, ушул маселе көбүрөөк талкууланса, элге бийликке жетип калабы, бийлик элдин алдында таза иштейин деп иштеп берем деп келдим эле деп эме кылып калар, буюрса. Мындай абийири менен иштеп өзүнүн убадасына турар деген үмүттө калып кетейин. Буюрса Кудайым калса бардыгы жакшы болот деп жакшылыктан эч үмүтүбүздү үзбөйлү. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова болдум. Кийинки түз эфирге чейин оорубай аман туруңуздар.